Альянс Алтын компаниясы Таласта Орус борборун ачууга колдоо көрсөттү. Борбор Талас мамлекеттик университетинен орун алды. Ага керек болгон бөлмөнүн ичи окуу жайдын суранычы боюнча Альянс Алтын өнүктүрүү фондунан 392 миң сом бөлүнүп, толук кандуу ремонт иштери жүргүзүлдү. Борбордун ичи талаптагыдай заманбап үлгүдө. Бизден ошол кабинеттин ремонтуна кылуу боюнча кайрылуу келген. Биздин байкоочу кеңешке да рахмат айтышым керек. Байкоочу кеңешибиз дагы биздин Альянс Алтын өнүктүрүү фондунун жетекчилиги бардыгы бир добуштан колдоп, ошол жерге ошол кабинеттин, мындай айтканда, класстын, аудиториянын ремонтуна 392 миң сом бөлүнүп берилип, бүгүнкү күндө ремонту бүтүп, муундарыбызга, окуучу балдарыбызга өнүгүүсүнө, ошол эле балдар менен эмес, ошол областтагы орус тил жана адабияты боюнча мугалимдердин дагы бир кандайдыр бир деңгээлде квалификациясын жогорулатууга чоң үлүшүн кошот го деп ойлойбуз. Таласта Орус борборун ишке киргизүүгө Роскызматташтыктын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү дагы колдоо көрсөтүп, эмеректер, компьютердик техникалар жана китептер менен камсыздап берген. Борбор студенттерин орус тилинен билимин жакшыртуу боюнча иш алып барат. Ошондой эле орус тилдүү мугалимдердин да квалификациясын жогорулатат. Азырынча мындай шарттагы борборлор Кыргызстан боюнча Чүйдө жана Таласта бар. Бул биздин ачылган орус тил борборунда биринчиден заманбап китептери келди жана заманбап телевизор келди. Андан тышкары Кудай буйрса эмдиги жылы дагы бул кызматташуу уланып, ноутбуктар, компьютерлер дагы келмекчи да. Экинчиден жана жалпы республикалык тестирлөөдүн даярдоо борбору катарында дагы кызмат кылалы деп аталса, ушул Кудай буйрса бул орус тил борбору Талас мамлекеттик университетине гана кызмат кылбастан, жалпы Талас облусунун орто мектептеринин бардыгына ошо эшиги ачык. Белгилей кетсек, Альянс Алтын компаниясы Талас областындагы билим берүү тармагын өнүктүрүү үчүн түрдүү долбоорлорду колдоп келет. Бул акыркысы эмес.